Ушул жол биздин ушу ковид тартына бир даба болуп турган жол болуп атат. Акыркы бир жуманын ичинде 20дан аш кишиге эксперимент жасадык. Кошунан катуу ооруп аткан 48% пораженный. Аны эме кылдык. Аны алып бардым, уже 15 күндөн бери катуу ооруп аткан. Бүгүн болсо мына акыры бирөөнү сурандык, ошол ооруп аткан 50% пораженный болуп калыптыр, двухсторонний пневмония болупчу. Аныкы бүгүн таптаза чыкты. КТдан өтүп келди. Анан ошон үчүн биз силерге жарыялап коелу деп чечтик. Бир күнү таксист байке менен сүйлөшүп калдым. Негизги жумушу хижама жасоо экен. Аялдарда ай сайын кан жаңыланып турат. Ошон үчүн алар эркектерге салыштырмалуу азыраак оорушат. Кандын жаңыланып туруусу аябай маанилүү, деди. Биз эркектер кокусунан эле мушташып кетип кан чыкпаса, эски уйган кою кан менен жүрө берет экенбиз. Ал көптөгөн ооруларга себеп болот экен. Адамдын каны жаңыланып турушу керек экен. Эркектер жок дегенде хижама аркылуу канды жаңылап тургула, деди. Кыскасы, урматтуу мырзалар, жок дегенде канды ушундай жолдор менен жаңылап туралы. Баса, азыркы вирустан каза болгондордун арасында эркектер көбүрөөк эместейби? Биздеги хижама тууралуу башаламандык жөнүндө бир канча жыл мурда кеңири жазган элем. Билген билбегени бар эле билерман болуп кан алышат. Бул өтө опурталдуу. Хижама адам канында жугуштуу илдет, вирус болбогон кезде гана жасалат. Талаптагыдай жасалса, хижама табылгыстаба. Бирок коронавирусту, пневмонияны хижама менен дарылоо бул чоң жаңылыштык жана чоң тобокелдик. COVID-19 аныкталса же пневмония болгон кезде хижама кылбагыла жана кылдырбагыла. Илгери хижама башка медициналык ыкма жоктугунан айласыздан колдонулган, кан басымы жогоруларга жардам берген. Бирок азыркы заманда ар бир оорунун эмнеден пайда болоорун, кандай патогенези, патофизиологиясы бардыгын билебиз. Анан ар бир кишиге өзүнчө карайбыз. Дагы берип жатканда да ошондой. Хижаманы организмге карабай, оорунун себебине карабай эле баарына сунуштоо туура эмес иш. Коронавирус оорусуна байланыштуу бир аз топтураак да десек болуш керек. Себеби бул оору менен вообще эл биринчи жолу мындай кагылыштат да, жер жүзү жалпы. Анан ар бир методдор менен кандай результат болот, муну эч ким айта албайт. Ошон үчүн мындай эксперименталдуу деп эсептелет да. Вирустун өзүнүн белоктору бар. Вирустун өзүнүн баягында биз айткандай эле. Анан ал вируска, ал белокторго эч кандай бул хижаманын таасири жок да. Бир гана өзүнө зыян келтирип коюшу мүмкүн. Азыр ансыз деле абал оор болуп турганда аны менен кандайдыр бир инфекция киргизип коюшу мүмкүн. Илгери баягы азыркыдай гепарин же дагы бир нерсе жок эле да. Кан сууландырат деген пикир бар эле. Эми бул 60-жылдары ошондой кан коюлуп кетсе ошону сууландырат. Бирок андай эмес. Аны соматически здоровый деп коет. Физически здоровый киши барып просто для профилактики ошентип алынат да. Ошондо да биз нервтерди бошотуш үчүн.